Жолдош төраға, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылыш саземинде тизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Оштогу аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгынын 4-бөлүмүнүн имараты жаңыланды. Имараттын ачылышы бүгүн 24 декабрда орун алып, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев катышты. Ушул имараттын ичинде, ушул жерде иштеген биздин кызматкерлер, түштүк жергесиндеги бардык аскер кызматкерлеринин, бул коргоо министрлигинин, чек ара кызматынын, жана башка кызматкерлердин, аскер кызматкерлердин бардыгына толук бойдон өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп келет. Чын айтыш керек, бизде ушуга чейин тартип коомубузда эле мындай граждандык адамдардын арасында, жөнөкөй адамдардын арасында эле эмес, аскер кызматкерлердин арасында тартип жок болуп кеткен. Аскер кызматкерлери дагы бизде өтө көптөгөн мыйзам бузууларга барып, уставтарды бузуп, инструкция положениялерди бузуп, көптөгөн мындай мыйзамсыздыкка барып кетишкен. Мына ошолорду биз азыр жолго салышыбыз керек. Өзүбүздөн тартипти башташыбыз керек. Мен ойлоймун, бүгүнкү ачылып аткан имаратыбыз биздин ушул аскер кызматкерлер арасында тартипти, уставты, мыйзамдарды сактоого чоң өбөлгө түзөтүнө жардам берет. Ушул мамлекет түзүп берип аткан шарттарда жакшы иштешиңерди, мыйзамды чегин иштешиңерди мен силерге тилек кылам. Аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгынын номер 4-бөлүмүнө Кыргызстан эгемендик алгандан бери биринчи жолу жаңы имарат курулду. Буга чейин кызматкерлер Советтер Союзу учурунда курулган эски корпуста иштеп келишкен. Азыр эми заманбап бүт шарттары менен 2 кабаттуу имараттуу болушту. Консилерин бар экен, бар экен. Таза, сонуна. Иштериң ийгилик болсун. Жолдош төрага, аскердик контур чалгындоо башкы башкармалыгы жакшыбы? Картаң бар экен, бардыгы бар экен, иштер жакшы экен. Кабинеттериң жаңы экен, здание жаңы экен, мебелдериң жаңы. Эмне кылыш керек мындары? İşteş керек. Кандай иштеш керек? Берилгендик менен иштеш керек. Вот. Берилгендик дегенди билесиңби? Адам берилсеге берилет. Сен эмнеге мамлекетке берилгендик менен иштешиң керек? Мамлекетке, мына мамлекет ушундай шарттар түзүп берип атат. Биз жетекчилер аракет кылып атабыз ушуну бардык. Эми ушулардын баарын актап, жоопкерчилик менен мамлекетке берилгендик менен иштеш керек. Мен силерге ишенем. Кудай көрсө иштейсиңер мына. Ошол 92-жылы эгемендүүлүктү алганда биринчи бөлүм түзүлүп, ушул түштүк региону боюнча бөлүм эле. Ушул жерден туруп Ош, Жалал Абад, Баткен, ал убакта Баткен область жок, бирок ошол жактагы аскер бөлүктөрүн дагы карачубуз. Биз иштеген бөлүмдүн имараты мына ол аскер бөлүгүнүн ичинде кичинекей гана жер эле, эски Союз убагынан калган бир имаратта отурчубуз. Бүгүн ушул имаратты көрүп, кубанып, мына ушул жерде иштеген кызматкерлерге ийгиликти каалап кетет элем. Камчыбек Ташиев Ош облусундагы иш сапарынан кийин Баткен облусуна учуп кетти. Анда мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен жеринен таанышат. Ошондой эле маанилүү жыйындар жана текшерүүлөр орун алары пландалган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош.